Төртүнчү том мажордо шаңдуу ушуну биринчи, үчүнчү, төртүнчү манжалар ойнойт. Миля-миге гүлөнөт. Нотасын жазып алыңыз. Эске кандай ыңгайлуу болсо ушуну жазып алыңыз. Мен ноталарын айтып берем. Ля, ля, до, си, ля, ре, ми, до, ми. Андан кийин биринчиси бүттү. Экинчиси ре, до, си, ля, ля. Шилтегенди каалагандай ала бересиз. Бул белги могуну кайра арттагыны кайталоо деген белги да. Ошондо ля дегенде кайра ушуну кайталайсыз. Ля. Кайра ушул нотаны жазып отурбай ушул белгини окуп койгон да. Ля, до, си, ля. Үчүнчүсү, үчкө келдик. Си, бул знак бар. Кайра кайталайбыз. Си, до, ре, фа, ми, ре, до. Төртүнчүсү ми, знак бар. Ми, соль. Бул бикар деген знакта. Буга карабай эле төртүнчү манжа менен ала бересиз сольдо. Дагы бул жакта бул коюлбаганда анда 5-томдон ойноп калмаксыз да, ошон үчүн бул жакта бикар койгон. Анан фа, ми, ре, фа, ми, ре, до, ми, фа, ми, до, ми. Анан ре, до, си, ми, ре, до, си, ля. Нотасы ушундай. Бул мажордо экен, биринчи, үчүнчү, төртүнчү манжалар ойнойт. Оң колду каалагандай шилте бериңиз. Ля дайыма ачык алынат ортоңку кылда. Төртүнчү томдо шашпай айтып атам. Ошондо экинчи томдо сибиз биринчи манжага түшүп калды. Бул жер төртүнчү том болот. Ля, до, си, ля, ре, ми, до, ми, ре, до, си, ля, нотасы ушундай болду. Ошондо ля дегенди ачык алабыз, си дегенди биринчи манжа менен биринчи кылда, до дегенди үчүнчү манжа менен биринчи кылда, ре дегенди төртүнчү манжа менен биринчи кылда. Экинчи кылда ми, фа, соль. Ми менен биринчи манжа, фа менен экинчи, үчүнчү манжа экинчи кылда, соль дегенди төртүнчү манжа менен алабыз. Миля-миге гүлөнөт.